Улуттук банктын Финсават долбоорун көрүп жатасыз. Биздин максатыбыз жарандарды каржы жагынан агартуу, калкты өз акчасын туура башкарууга үйрөтүү. Мен Бигима Жаныбекова кесиптештерим менен бирге бүгүн күрөө боюнча укуктук мамилелер тууралуу айтып беребиз. Демек, бүгүнкү чыгарылышта күрөөнү кантип жазып каттоо керек? Толук жол жобосу. Күрөө деген эмне? Мүлктүн баасын кантип аныктаса болот? Күрөөнү жазып каттоо оформление кылуунун алдында турасыз. Бирок эмнеден башташ керегин билбей жатасызбы? Анда биздин кийинки сюжетти көрүңүз. Күрөөнү жазып каттоо оформление кылуунун ар бир кадамына кенен токтолобуз. Күрөө бул алынган насыяны камсыз кылган жана карыз алуучунун банк алдындагы милдеттенмелерин аткаруусуна кепилдик берген мүлк. Эгерде карыз алуучу насыя боюнча милдеттенмелерин аткара албай калса, финансылык уюм күрөөгө коюлган мүлктү сатуу укугуна ээ болот. Андыктан күрөө коюп насыя алуунун өзгөчөлүктөрүн билүү өтө маанилүү. Күрөө катары кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү каттоого болот. Насыя берүүдө күрөө катары кабыл алынган мүлктүн тизмесин банк өзү аныктайт. Күрөө келишими эң популярдуу келишимдердин бири болуп, карыз алуучу насыяны төлөй албай калган учурда финансылык уюмга күрөөгө коюлган мүлктү сатып, акчасын кайтаруу укугун берет. Күрөө келишиминде күрөөнүн предмети, ал тууралуу маалымат, наркы, жайгашкан жери жана менчик укугун тастыктаган документ, ошондой эле келишимге кол койгон тараптар жөнүндө, алардын милдеттенмелери жана аткаруу мөөнөттөрү тууралуу маалымат камтылышы керек. Эсиңизде болсун, аталган документ мамлекеттик каттоодон өтүүсү зарыл. Мыйзамга ылайык мындай келишим кагаз жүзүндө бекитилбесе, жараксыз болуп эсептелет. Ошондой эле негизги келишим нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылса, келишим нотариус тарабынан сөзсүз күбөлөндүрүлүүсү керек болот. Жогорудагы талаптар аткарылбаган учурда келишим жараксыз деп эсептелет. Келишимге кол коюлуп, нотариустан күбөлөндүрүлгөн соң кийинки документтер мамлекеттик каттоо кызматына тапшырылат. Тараптардын арыздары, негизги келишимдин алкагында кол коюлуп жаткан макулдашуу, макулдашуунун өзү жана мамлекеттик алым төлөнгөндүгү тууралуу квитанция, салыктын бул түрү жана нотариустун кызматтары адатта насыя алуучу тарабынан төлөнөт. Эсиңизде болсун, күрөөнүн мөөнөтү насыянын мөөнөтү менен бирге аяктайт. Насыяны толугу менен төлөп бүткөн соң мүлкүңүздү камактан чыгарууну жана мамлекеттик реестрге тиешелүү белгини койдурууну унутпаңыз. Күрөө камсыздоо менен насыя алуунун маанилүү артыкчылыктары жана кемчиликтерин атап өтөлү. Биринчиси, банк каражаттын кайтарылуусунун кепилдигин алгандыктан насыя алуучуга коюлган талаптар жумшагыраак болушу мүмкүн. Экинчиден, күрөөсүз кредитке караганда көбүрөөк каражат ала аласыз. Үчүнчүдөн, күрөө коюп насыя алуунун мөөнөттөрү күрөөсүз насыялардыкына караганда узунураак болушу мүмкүн. Ал эми кемчиликтери тууралуу айтсак, төлөмдөр аяктаганга чейин күрөөнү сата албай каласыз. Насыя алыш үчүн күрөө коюу керектигин баарыбыз жакшы билебиз. Кыргызстанда күрөө укуктук мамилелеринин кандай түрлөрү бар? Эксперттер алдыдагы сюжетте кенен айтып беришет. Күрөө коюу менен насыя алуу бул азыркы учурда абдан популярдуу. Биздин банкка бир күндө 2-3 кардар кайрылат. Ушул суроо менен себеби бул биринчиден кардарларга ыңгайлуу. То есть ал жакта башка тааныштарынан же туугандарынан поручитель болуу же дагы бир доход жөнүндө справка алып келүүнүн кереги жок. Мисал алсак, бүгүн биз Айнур эженин кыймылсыз мүлкүн күрөөгө койдук. Биринчиден ал өзүнүн таксыстыктаган документтерин алып келиши керек сөзсүз түрдө. Ал бизге эксперт даярдап берген папкада ал үйдүн документтердин копиясы обязательно. Анан күрөө коюунун келишими 4 экземплярда болуш керек. Кредиттик договор 1 экземпляр болуш керек. Анан заявление жазыш керек. Заявлениядан кийин паспорттун копияларын обязательно алып алыш керек. Анан кийин биз как банктын кызматкери болгон таксыстыктачы доверенность болуш керек.
Ошол документтердин баарын кол койдуруп бүткөндөн кийин жетекчиге алып келип, жетекчи текшерип, печать коюп берет. Айнур эже, сизге кредит келишим боюнча шарттары бүт баары түшүнүктүү болдубу? Бүт баары условиялар менен макул болдуңузбу? Договор боюнча суроолоруңуз дагы барбы? Бүт баары шарттар түшүндүрүп беришти сизге. Кийинки кадам биз ал документтерди алып алып гос нотариуска барабыз. Гос нотариуска барганда бул сөзсүз түрдө ал жактан документтерин текшерет, ар бирин жанагы гос регистрдан алып келген справкаңыз боюнча бүт документтер туура келиши керек. Ошол документтер туура келгенден кийин заявленияны карап гос нотариус печать коюп берет. Ал печаттар коюлгандан кийин гана биз гос регистрга барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. 3 күрөө келишимин алып алып гос регистрга барабыз. Гос регистрдин адистери биринчи ал үйдү текшерет, залогдо жокпу же башка аресттерде жокпу деген суроолордун баарын текшерип чыгышат. Андан кийин гос нотариус коюп берген номер запрета деп коет, ошол номерди базага киргизет. Бул эмне себептен үчүн? Себеби кийин ал кардар ал үйдү сатып салбаш үчүн. Экинчи себеп бул башка банктарга кайра залогко кое албаш үчүн. Госпошлинанын гос нотариуска төлөнгөнү, гос регистрга төлөнгөнүн баарын ар бир кардар өзү камсыздайт. Кийинкиде биз 3 күрөө келишимин гос регистрга таштап кетебиз. Алар эртеси күнгүгө убакыт белгилешет. Кардар паспорт менен барып, эртеси күнү 2 күрөө келишимин алып келет. Артында обязательно штамп, печать, залогдо турат деген номер менен болушу керек да. Анан бизге аны алып алып банкка келет. Банкка келетканда үйдү тастыктаган выпискада болгон документтин баарын бизге оригиналын алып келиш керек. Бул документтерди биздин кредитти алган убактан баштап кредиттик келишимдин убагы бүткүчөктү документ банктын хранилищесинде болот. Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу процесси бул негизи мындай айтканда бир күндүк иш. Бул иштин ар бир башталышынан бүтүп кардар кредитти колуна алгычакты биз банктын специалисттери жардам берип, биз өзүбүз ар бир процессте өзүбүз жүрөбүз. Бүгүн сизге күрөө тууралуу ушул маалыматтарды жеткирип үлгүрдүк. Эсиңизге сала кетейин, мүлктү күрөөгө коердон мурда бардык документтерди тыкыр изилдеңиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз.